Менимген аттын аты Арзу. Булат Ысык көл кубогунда 2026-жылы Кунанбайгеде жеңишке жетип лицензия утту. Маке. Валейкум ассалам. Кандайсыз? Көп күтүп калдыңызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Арзуга келдик, Кудай кааласа элге. Арзуду маалымат берели. Арзуубуз буюрса улут намысын коргой турган унандардын бири. Кудайым буйруса. Даярдыгы кандай, жакшы келип атабы деп элге дагы бир сыйра маалымат берип коелу деп келдик Самаке. Эми даярдык Кудайга шүгүр, жакшы, Арзу. Иштелип атат. Баягы байгеден бери эс алып атат да. Соңку чаңганды унутпадыбы соңку байгесинде. Бирок ал байгеде кыйналгандай деле болгон жок, Жок. Баласы мындай толук айдабады бул жердечи. Бир дагы жолу камчы урган жок. Ошол өзүнүн нези менен кирип келди. Кыйналган жок. Жакшы, маегибизди ошол эле баштай берели. Самаке, айтсаңыз, бул Арзуду элдин баары казак, кыргыз журтуна таанымал күлүк болуп калды. Мунун ата тегини дагы бир эл журтка маалымат береличи. Ошону айтып жүрөбүз. Дайыма эле эл деле билип калды. Атасы Украинадан келген Аплот Байектин баласы. Энеси бул жерде туулган Арсендин короосунан чыккан Симка деген бээ. Симканын атасы Кашмарет деген американ. Мыктайгыр деп атат, Ошол да мыктайгыр. Самаке, айтсаңыз, сиз мына Арзу быйылкы жеңиши менен Кунанда бир жолу чабылды болгон. Ошону да утту. Ошо менен жыйынтыгында 6 чабыш, 6 жеңиш. Кудай буюрса бул улуттун намысын жарай турган тулпар болуптур. Элдин баары үмүтү да ошо үмүт жандандырган унандардын бири. Анан бул өзгөчөлүгү эмнеде экен? Сиз эми сайыпкер эмессиз, бирок сайыпкериңиз менен аттын жанында дайыма жүрүп атасыз. Эми өзгөчөлүгү башка аттарга эмне салыштырмалуу жумушунда эле билинип калат. Жан дили менен жумушту, желаниясы аябай чоң, ушундай жакшы жүрөт, тоого жакшы чыгат. Ошол кругта жакшы. Бул тайында эле билинген өзүчү. Тайында эле ошо кунандар менен тең тайлашып, даже кунандардан озуп кетчү. Ошондо эле үмүтүбүз чоң болчу Арзуданчы. Анан сиз мына 6 жеңиш болду. Эң чоң байгеңиз Чанган автобуназы болду, Ысык көл кубогунда. Анан ошо 6 жеңиштин ичиндеги эң таасирлүүсү, сизди бөтөнчү толкунданткан кайсы жеңишиңиз болду? Казакстанда да утуп келдиңиз дегендей. Эми ар бир байгеси таасирлүү болду. Ошо айрыкча кечеги Ысык көл кубогунда айрыкча чоң таасир берди да. Толкундануу өтө катуу болду. Себеби бүт байге утуп жүргөн мыкты кунандар түштү да. Ошондо бир аз чочулоо деле болду. Анан Кудайдын буйругу менен уттук. Ошол. Анан бул Кунандагы ошо быйылкы чабышындагы тайында 5 чабыш болду, 5-өндөн утуптардан 1 жылдан бери чабылбай, биринчи эле байгесинде чоң додого аралаштыңыз. Ошодон кооптонуп турдуңузбу чабыштан? Ошондон кооптонуп турдук да. Анан казак туугандардан да кунандар келбедиби? Ооба. Казактардыкы дагы келди. Бирок өзүбүздүн эле Кыргызстандын кунандары деле мыкты кунандар болчу да, импорттар. Жана Таңсулуу дагы кайсы көп кунандар. Бардыгы сиз менен беттешкиси келип аткан да? Ооба. Ошондон улам анан эмеңиз мындай таасири аябай күчтүү болду окшойт бул жеңишиңиз. Ооба, аябай күчтүү болду. Ошо кооптонуу болду, бирок бардыгы Кудайдын буйругу менен биз уттук да. Өзүңүз аксы жергесиненсиз. Аксы Ата тегиңизде бул атка кызыккан аталарыңыздан ким изи болгон? Чоң атам ошо ат чаап жүргөн экен.
чоң атаман. Өзүмдүн атам ат чапкан жок, бирок ошо жылкы менен жүрчү да, дайыма үйдө ат болчу. Ошол өзүм дагы ошо мектеп кезинде жакей болуп ат чаап калдым. Эми ойлойм да, баары нар жагыбызда, каныбызда бар окшойт. Атка кызугум ошондон го дейм. Бул Арзуга чейин деле президенттик кубогун уттум деп жеңишиңиз бар. 2016-жылы Кунан менен уткам президенттик кубогун. Анда сайапкериңиз ким эле? Анда сайапкерим Таластык байке болчу, Азим деген. Заряда турчу. Ошол киши менен иштешип калдым 4-5 жыл. Менин атым Талантов Умар. Мен 8 жашыман баштап ат чаба баштаганмын. Кичинекей кезимден атка кызыгып атам жанында жүргөм. Ошол менен 1,5 жашыман баштап мындай аттарды бастырып үйрөнүп кеткем. 3-4 жашымда аттарды уже минип атамдар менен чогуу проездгага чыгып жүргөм. Ошондон бери 8 жашымда ат чаптым. Азыркыга чейин чабып келем, буюрса. Уткан чоң байгелерим, эң чоң уткан байгем эме Казакстанда Конаевдин 80 жылдыгы эле ушундай болгон. Ал жактан өзүбүздүн Ак Жолтой менен 1-орунду ээлеп чаңганы уткам. Ошол эң чоң байгем. Арзуга келсек эми Арзу Кудай буйрса дайындык үстүндө, кызуу дайындыктабыз. Ошол алдыдагы көчмөндөр оюндарына жакшы дайындыкта турабыз, Кудай кааласа. Былтыр 6-5 чаптың. Ооба. 5 тең ийгилик болду. Анан быйыл ошо 1 жыл өткүзүп, кышты чилдени өткүзүп чаппай келип, жазгы чабышта да чапкан жоксуң. Элдин баары Арзу качан чабылат, Арзу качан чабылат деп күтүп атырып, атаандаштар да күтүп атты. Анан Ысык-Көл кубогуна барып чаптың. Ооба. Аябында жоопкерчилиги абдан, чабыштын алдында өзүң ишенимдүү турат белең? Эми ал жерде аябай эл аралык чоң мелдеш болуп өттү. Жакшы чабыш болуп. Эми эмнегедир мындай ичибизде ишенич болду, эми баягы ат абдан төшөлүп алган ат. Буга чейин чабылып, бирок Кунандын баягы чакырым өтө элек ат болчу. Тоо келге салып бардык. Кудайдын буйругу менен жакшы натыйжа көрсөттү, утуп. Мен өзүм саяпкер эмесмин. Ошо Замир менен иштешип атам. Буга чейин деле көп эле саяпкерлер менен иштештим. Анан ошо атты аябай жакшы көрөм. Ошо байгелерден калбайм. Ар бир байгеге барып турам колуман келишинче. Анан бул ат дүйнөсүндө айтат го, ат менен орузаң айыкпайсың дегендей да. Бунун азарты, ыракаты бөтөнчө го дейм. Бөтөнчө, өтө бөтөнчө. Айрыкча байге утуп атканыңда. Байгелерден утуп атканда абдан жакшы сезимдер, бирок утуруп аткан учурлар да болот да. Эми ооба көп эле болот, көп эле болду. Анан илгери үмүт да. Кийинкиде утабыз, Кудайым буйруса деп эмне кылабыз? Ага деле өтө кайгырып эмне кылбайбыз. Сиз эми мына далай байгелерди көрүп жүрсүз, Арзу менен дагы, Арзуду чаппаган учурда барып аралашып атасыз. Азыр сиздин ушу Кыргызстандагы кунандардан кайсылар мыкты экен? Арзу менен кошо бирдикте ушу көчмөндөр оюндарында байге талаша турган, намыс талаша турган дагы кайсы кунандарды көрө аласыз? Мен эми бир 2 чабышын көрүп калдым. Тиги Таңсулуу деген. Башка кунандарды көп деле эмне кылган жокмун. Жакшы деле тааныбайм. Кечээ деле Нарзан ат майданында белгисиз эле бир кунаны утуп койду. Аны мен тааныбачумун.
ээзин тааныбачумун дагы. Улан деген жигит экен. Мен менен келип учурашып, жуксун деп колум кармап кетти эле. Ошо Алланын буйругу экен, тайдан да, кунандан да утту да. Ошо кунан деле жакшы кунан экен. Жакшы кунандар көп эл арасында чыга берет. Сен короңдо да башка мыктаттар байланып, аларды кошо даярдап атасың. Анан Ооба. бул арзуунун артыкчылыгы эмнеде экен? Баягы артыкчылыгы өзүнүн бир жаратылган бир эмеси бар окшойт, күлүктүк. Ал көп кишиге ал тулпар го деп айтышат. Бирок тулпарды дагы кармай билген да туура го деп ойлойм да мен. Бирок кандай тулпарлар көп эле адамга кездешет, бирок ошону туура алып кете албай калган күндөрүбүз да болгон, мисалга да. Ошону биз туура пайдаланып, туура жол менен алып келатабыз. Буга дагы бир Кудайга шүгүр. Кудайдын да бир берген бир белеги го деп ойлойм да. Көчмөндөр боюнча буюрса кунанга арзуун чабам. Арзууну жок мүнүп көргөн эмесмин, чабып да көргөн эмесмин. Көл кубукка чапмакмын, тилекке каршы өзүбүздүн кунанды чаба турган болуп, ошо менен чаба албай калдым. Арзууга отуруп көрө элекмин, буга чейин минип да көрө элекмин. Буюрсам көчмөндөргө чабып Кыргызстан намысын коргоп калам деп ойлоп атам. Буюрса 50 күндөй убакыт өтөт экен көчмөндөргө чабуу. 35. Бул убакытта арзуунун табын бузуп же өйдө же ылдый кылып алып коркунуч жокпу? Ал жагында калсак, баягы өзүбүздүн колдон келген аракетибизди кылып, баягы расчетторду туура пайдаланып атак. Жакшы дайындыгы. Калганы бир Кудайдан. Биз Кудайга шүгүр, аракетибизди колдон келишинче кылып атак. Дайындыгыбыз жакшы. Жакшы. Анан сен элдин баары ушу арзуу менен беттешем деп, унан мыкты кунандар чыгат. Чыккан сайын утулат. Анан сен ушу атаандаштардан кайсы кунандар күчтүү экен деп ойлоп атасың? Байкадың да буга чейинки кунандардын чуркап аткандарын? Буга чейин жакшы кунандар чабылып атты. Четтен алып келген кунандар жүгүрүп атат. Өзүбүздүн Кыргызстанда туулуп өскөн кунандар чыгып атат. Атаандаштык жакшы. Тигил күчтүү, бул күчтүү деп айтуудан кичине эртерээк, бирок баардыгын дорожкого көрсөтөт го дейм. Бизди күткөн киши көп болду, бирок бизди күткөн кишилердин, баягы арзууну күткөн кишилердин бир ишеничин актадык го деп ойлойм да. Сайыпкерлик быйыл тажрыйбаң канча жыл болуп калды? Сайыпкерчилик тажрыйбам мен 2009-жылдан баштап сайыпкерчиликти аркалап келатам. Ага чейин чабандес болдуңбу же кимден үйрөндүң? Устатың ким болду дейм да? Өзүңүз айткандай, мен баягы топ 5 сайыпкердин колунан чыккан баламын. Анын ичинде Мураталиев Сыргак деген киши бар, Батыркулов Улан деген байкебиз бар, Өмүралиев Керим деген байкебиз бар, Намазов Дүйшөбай, могу азыркы топ 5тин эң алдында турган Батыркулов Жекиш деген байкебиздин колунан да чыкканбыз. Баардыгында кошо иштешип, бир топ убакыт иштешип, тажрыйба алган турбайсыңбы? Эң алгачкы ийгилигиң кайсы? Эң алгачкы ийгилигим ушу Казакстанда болгон. Биринчи сайыпкерчиликти аркалап, 1,5 ай ичинде бир ат менен 2 автоунаа утуп, жакшы ийгилик жаратканбыз. Бул кайсы жыл болуп калат? 2009-жыл, ошо башталган жылы. Андан бери дагы канча автоунаа уттуң бүгүнкү күнгө чейин? Бүгүнкү күнгө чейин Алланын каалоо менен 17 машина болду. Бул абдан өтө чоң, мыкты көрсөткүч. Анан азыр ушул учурда өзүң дагы шакирт дайындап атасыңбы? Ооба, балдар бар. 1 жылдан ашык, 2 жылдан ашык иштеп аткан балдар бар. Кудай буйруса, ошолордун баягы чоң үмүт бар. Ушу балдардын келечеги алдыда жакшы сайыпкер болуп чыгат деп. Өзүбүздө чабандес болгон балдар бар. Ошол азыр салмак өзүп,
конюх деп коет го, атчы. Атпагар. Ошол ишти аркалап атат азыр. Ага чейин чаап жүргөн балдар бар. Алар да тажрыйба жыйнап атат. Анан Замир, бу сен азыр топ 5 мыкты сайыпкерлерден талим алдың. Ооба. Бирок эң негизги сенин тарбиячың атаң Раматыл Үсөнбек аке абдан чебер, мыкты сайыпкер эмес беле? Ооба. Анан ак кишиден да абдан жакшы тажрыйбасын алып калдың да, жетишип калдың да, же кичирээк белең анда? Эми ал киши атам Раматылык бар кезде биз баягы кичинекей 7 жаштагы бала болчук. Эми баягы аттарын чабышка барып чапканын көрүп, мындай балалык эмеде эсте калар күндөр бар. Бирок кандай дайындап, кандай атты жайгарып, кандай эметерин ошону деги бир эме кыла албаптыр, балалык кылып. Кичирээк болуп калган турбайсың. Самаке, бу арзууду сиз жаба кезинде алгансыз да. Мен сиздин үйүңүзгө барып күзүндө жаба кезди, 4 айлык кезинде көрүп, анан ошону алдымда мага көрсөткөнүңүз эсимде. Сизге кандайча келип калды? Бул арзуудун эмнесине кызыктыңыз алып атканда? Мен өзү Симкага илгери Симка полторашка кезинде кызыгып, ошондо Энеси. бир эки байга утуп калган болчу Симка. Анан ошонун арсен сатам деп калганда ошо Симканы келип алайын деп келгем, анан бир себептер менен албай калдым. Анан ошол Симка аплоттон тууду дегенде ошого кызыккам да мен. Себеби аплоттун линиясы мага аябай жакчу. Аплоттун өзү дагы жагат. Ошондо келип арсенде ошо тайлары көп, тайлардын ичинен башка тайлар эч көзүмө көрүнбөдү да ошо. Арзууну гана тартып жүрдүм, тартып алып кеттим. Сүйлөшө албадык. Баабыз келишпей кетип калдым. Анан 2 айдан кийин Арсен чалды. Сиздин тайыңыз турат, келбейсизби деп. Анан барсам жалгыз арзуу калыптыр. Эми бул да Кудайдын буйругу да, мага буйруп турган. Бүт ошончо тайлар сатылып кеткен, ал калып калган да. Ошо Кудайдын буйругу менен анан Арсен экөөбүз келишип алгам да ошо арзууну. Бул дагы айтмакчы мындай, мен кыйындыгыма арзууну тандап алган жокмун. Бул дагы Алланын буйругу да, мага буйруп турган экен. Болбосо мага чейин деле бирөөлөр алып кетип калмак да. Кудайдын буйругу ошо мага буйруган экен. Ошондой мунун тарыхы. Арзууга ишенем. Кыргызстан намысын коргоп, көл кубогунда да Кыргыздын намысын коргоп, жакшы утту. Экинчи келген Кунан да жакшы келди. Бирок арзууга туруштук бере албай калды ал Кунан, ачыгын айтканда. Ошон үчүн арзуу мындай камчы чаппай эле келип койду да. Ошо арзуу утат деп ойлойм мен, оюмча, буюрса. Арзуу менен көчмөндөрдү буюрса жеңишке жетем деп ойлойм. Кудайым буюрса. Сезимдер өтө жакшы болот. Арзуу менен Кыргызстан намысын кармап калсам буюрса. Биринчи тарыхка калып, көчмөндөрдү уткан өз негизи сыймык. Мен үчүн көчмөндөр өз 2 жылда бир жолу болот. Көп жакейлер ута бербейт, көп аттар ута бербейт. Ал жерде 2 жыл бою жакшы мыкты болуп келаткан аттар утат. Ошо 2 жыл көчмөндөргө дайынданып, мыкты сутат. Кезигип алып баягы ошо атамдын кылган иштерин айтып, мындай кишини суктандырбай өзүм көрбөсөм дагы ошо кишилердин баягы көрүп аралашып кылган иштерин айтып бергенде мындай жүрөгүм кадимкидей сонун болуп жылып калат да. Анан ата кесиби дейт, ошону аркалап келатабыз бала кезден.
жылдан бері. Құдайға шүгір, жақсы ийгиликтерибиз болуп атат. Жакшы, мен дагы ошол кээде ичимен арман кылып калам да, ушу сенин атаң Үсөнбек аке раматылыкты анда мен мүмкүнчүлүк бар эле. Ооба. А кишимен бир аз иште сурашып, ошо акыл сурап, тажрыйба алып калсам сонун болмок экен. Ошентип мен да кейип калам. Анткени Үсөнбек аке раматылык өтө сынчы да болгон экен. Сайыпкер да өзү минип 50 жашка чейин өзү минип, өзү даярдап, байге көз чаап жүргөнүн көрүп калдык да биз. Ошондой дешет, бирок биз бала болуп калдык, көрбөй калдык. Бирок баягы атамды ээрчип, баягы 113 конезавод иштеп турганда ошол жерге ээрчип барып, аттарын көрүп, эми биз бала болчук, 1-2 ат минип калган күндөр да болгон. Баягы бастырып кел депчи. Жанындагы ишкерлерине кошуп коюп. Бирок кандай дайындап, кандай эме алган вообще бала болуп эч элесе ала албадык. Бирок айтышат, аябай мындай атка жан дилин берип, атты жакшы тааныган киши болчу депчи. Анан Үсөнбек акени мен көрүп калдым. Биздин чыган мамлекеттик ишмер Корчубек Акназаров аксакалдын 70 жылдык мааракези Бакай Ата районунун Кызыл Октябрь айылында болуп өттү. Анда мен барып өзүм көргөм, ал убакта мен деле жаш болчумун. Ошондо барболка деген күлүк байталын өзү суутуп, анан байгеге өзү чапканын мен өз көзүмөн көрүп, ошондо 50 жаштын тегерегинде экен. Анан абдан таң калгам, эмне деген талант, эмне деген керемет өнөр деп. Ошо барболка деген эсимде бар, 94-жылы эле же 3-жылы эле ошол жанагы Жипром иштеп турган убакта ошол жакта болгон болуш керек дейм да, ошол байталчы. Әрде номер 2, номер 3 деп ушундай аталышчы да. Табро мененчи. Анан барболка деген байталды уккам да ошол жерден. Бала болчумун анда. Жаңы 1-класска барган. Анан эми сага дагы бир кызыктуу суроо берейин. Замир, сага азыр ушул учурда көп кишилер келип атат да, иштешели, атын суутуп бер деп. Анан аларды алганда мына иштешип аткан бир нече киши менен иштешип атасың. Ошо аттарына карап, аттарын алып атканда ошол күлүктүн эмнесине көңүл басым жасайсың, көңүл буруп? Аттын түзүлүшү байке. Мен экстрер деп коет, баягы орусча айтканда. Көдөнүнө карайм, баш сөөгүнө, буту колунун түз турганына, арткы бут менен алдыңкы буттун турганы. Айта берсе бул атта сын көп да. Баягы эшекчилик деп коет, могу жер кыскараак аттар мындай эмерек болот экен. Сыйрагы, сыйрак сөөгү. Ошол жер кыска аттар мындай чыдамкай болот экен, баягы көп бутун бербейчи. Анан баягы эшек туяк деп коет экен, баягы туягы бийикчи. Айта берсе сын көп. Бирок основной мен ошо көдөнгө карайм, белдин жатышын карайм ошолордучу. Буту колунун түз турушун карайм. Мойын менен бел бирдей болушун каалайм да. Аргымактын дагы бу канына да көңүл бурасың го дейм, ата деген. Албетте. Ошо биринчи кан го. Кандан кийин эми кээ бир атта сын жок болот. Сын жок болот. Кан болсо сыны жок да. Бирок жүгүрүп коет арасындачы. Кээ бир ат ушундай келишкен ат болот, бир жери кем болот да. Баягы тулпар баары бирдей келбейт экен да. Баардык жери келсе да бир жери кем болупчу. Анысы кандай көп эле атта кемчилик болот. Таамай ат табыш өтө кыйын да. Мен көз карашымда. Бирок аттын белине, соорусуна айта берсе сыны көп. Ошонун баарына карайбыз. Канына албетте карайбыз. Эле жагын биринчи очередь. Анан кийин атасынын кандай теги результат бергенин ушунун баарына карайбыз. Мына былтыр 2025 жылдын жыйынтыгы менен сен жылдын мыкты сайыпкери Аргымак федерациясынын жыйынтыгы боюнча жылдын мыкты сайыпкери наамын алдың. Тияка чапсаң, тияка бир атың чуркайт, бияка чапсаң, бияка бир атың, эртеси күнү тигил атың чуркап, ушундай кош ийгиликтерди жаратып аттың. Ушунча ийгиликтин сыры эмнеде деп ойлойсуң? Эми бул командалык иш да байке. Команда мыкты болуш керек биринчиден. Ат ээзи, атын
минип аткан балдар, ошонун ичинде өзүбүз баарыбыз төп келишип бири бирибизге мындай мамилебиз жылуу болуп, бири бирибиздин сөзүбүздү а дегенде дедирбегендей болсо ошондой ийгиликке жетебиз го деп ойлойм да мен. Биринчи сыр ошол го. Негизги чабандесиң ким? Негизги чабандес азыр жаңыдан өстүрүп атак. Юсуп деген бала. Былтыркы чабандесибиз веси оорлоп салмагы. Азыр ошо атчы болуп калды. Тажрыйба, сайыпкерлик тажрыйбаны ала баштаган экен. Ооба. Тажрыйбага сайып. Анан бу дагы ушу менин салттуу суроомду ар бир биздин ушу маектешибизге берип келебиз. Байгеге алып барып атканда атты кетирбеш керек болгон, сөзсүз кетирбеш керек болгон 3 негизги ката кайсыларды ойлойсуң? Байгеге алып барганда эми аттын биринчи көңүл-күйү, дайындыктагы көңүл-күйү жакшы болуш керек. Демек чарчатып албаш керек. Анан кийин жеп ичкени байгеге чейинкичи. Баягы нагрузка бересиң, ошол убакта ат жеп ичкенде мындай тартынбаш керек да. Жеш керек. Канчалык иштеткен сайын жесе, ошол атта мындай үмүт чоң да. Бул экинчи, анан кийин үчүнчүсү ошо режим го жакшы. Убакыт сааты менен тер алганыңда болобу, иштетип келгениңде болобу, ошону убакыт сааты менен жайгарып. Эми көп байке мындай. Кетирип албаш кемчиликтерчи. Эми аракет кылабыз колдон келишинче ошону кетирбешке. Аттын биринчи эле көз карашы да. Көздөр жайнап туруш керек. Баягы жумуштан кийин, жумуштун эртесиндеги ошол көңүл күйүлөрдү карап туруш керек. Анан кийин чабышка барып атканда дагы ошондой көңүл күйдө туруш керек да. Атты байгеге алып келерге канча чоң тер алыш керек? Ат канча ай убакытта тапка келет? Байке мен мисалы бир атты бир байгеге чабып отурган болсом, бир 3 ай, 3,5 ай мурун эрте башталат да. Баягы бастырган убактысы кетет, желдирген убактысы кетет, секирткен убактысы кетет. Анан кийин мен уже чабышка бир ай, 1,5 ай калганда уже тер алып эле берем мен. Бир жумада 2 жолу же болбосо 1 жолу тер алып, канчалык ат тер алган сайын жеңилдей берет. Баягы өңүнө чыга берет. Ичиндеги мурунку кишилер айтып коет го, ичиндеги казы майы бар депчи. Ошо казы майды иштетип келгенде байлап, ошону курутуп мындай. Убактысын көбүрөөк байлап, 5-6 саат байлап, ошо казы майды жок кылышыбыз керек да. Анан мен кээ бир адамдар эми мүмкүн бир ай калганда бир тер алып баштайт чыгар. 20 күн калганда кээ бир адамдар 4-5 тер менен барып калышы мүмкүн. Бирок мен тер ала берем да. Жума сайын же жумасына 2 жолу ушинтип. Бирок ал аралыгы канча болуп калат ар бир алган териңдин? Аралыгы 3 күн же 4 күн убакыт болуп калат. 3-4 күн эле бир чоң жок, дистанция. Дистанция ар кандай болуп калат. 10 километр, 15. Кунам болсо бир 12-13 чейин кээде тоого чыгып узак жумуш берип келебиз. Бирок основной терин ушу кругтан жакшылап алабыз да. Тер алган сайын ат өзүнө келе берет, жеңилдеп, өңүнө чыгып, баягы физикасын кичине эртерээк калыбына келтирип, ошентип иштетебиз да. Жакшы, эми Замир, сен азыр колуңда Арзудан башка да бир топ аргымактар, гладиатордун балдары даярдалып атат. Анан жумушка келгенде булар Арзууга жакындап иштетип көрүп атсыңбы? Алар Арзуунун айырмасын кандай экен? Жакындап иштетип көрүп атак. Жакындап чогуу эле талашып калган аттар бар. Бирок ал аттар мына жакында эле жакшы болушту, бир сыйра оорушуп, аркы берки болушуп, дагы деле ооруп атат. Анча-мынчасы. Ооба, угуп калып атасыз, күрс-күрс көтөрүп калып атат. Анан кийин ошо күзгүгө пландап койгонбуз калган аттардын баарын. Анан азыр баардыгы эле толук дайындыкта бирок. Байге
ал эле алдыда экен го. Ошого карата эми ишибизди көрө беребиз акыр. Кудай буйрукса анан бир мына айгыры ала болсо кулуну кула болот деген сөз бар Кыргызда. Анан айгырларга да басым жасайбыз да, өндүргүч айгырлар. Анан сен Кыргызстандагы азыр мыкты айгырлар деп бир экөөнү атай аласыңбы? Көңүлүңө толуп жүргөн айгырлар, өндүргүч айгырлар. Эми бизде биринен бири өткөн айгыр көп. Мүмкүн бээ келбей калып атабы. Айта берсе айгыр көп да. Эми топ айгыр деп айтыштан алысыракмын эми баягы. Бирөөнү айтып койсом бирөө таарынып, баардыгы мыкты айгыр. Жок, бирок мен такап сурап берейинчи. Эми көңүлгө ушул өзүңдүн мисалы үчүн эки бээң болсо, экөөнү ушул айгырга апарат элем деп көңүлгө толгон айгырлар бар да. Ошону айтып коем, эч ким таарынбастыр. Эми азыр могу өзүбүздүн эле байкебиздин бир айгыры бар. Эми анын балдарын чаап келдим. Дагы деле чабып атак. Ошо гладиатор. Мага бир көңүлүмө абдан бир жаккан айгыр да. Азыр 18 жашта болсо дагы 7-8 жашар айгырдай да. Өзүнүн алып жүргөнү, турган турпаты мындай минсең дагы мындай энергичный айгыр. Жакшы мындай разливдин түзмө-түз баласы да. Эми экстерьерин көрсөңүз эми аны. Кээ бир айгыр бар го мындай бошоп кете турганчы. Бул бир формада жүрөт да. Чымыр экен да. Жакшы. Анан көп эми айгыр, могу Аплот бар, тиякта Морган Барс бар. Айта берсе. Азыр өзүбүздө да жаңы айгыр келген, Атлас деген. Ал да мыкты айгыр болот келечекте. Бирок эми азыр жаңы айгырларды 12 мактасак деле алардын кулундары чапмайын жакшы да айта албайбыз да. Анан гладиатордун балдары да абдан жакшы чуркап калды окшойт, берип атат. Анан могу бел булагы өзү да жакшы айгыр. Мага эмнегедир мындай көңүлгө толот да айгыр ал. Линиясы дагы, өзү дагы биздин импорт бээлерди ушу бел булакка кошсобу деп ойлойм да. Мен оюм. Кимге кандай болот, бирок импорт айгырларга бул жакшы бир кулун берет го дейм. Эми кайра көчмөндөр оюндарына кайтып келели темабызды. Эми бул жерде Олимпиада да. Ооба. Бул жөнөкөй бир автоунаа сайылган же жөнөкөй бир тай сайылган байга эмес да. Ооба. Жоопкерчилик абдан оор болуп аткан чыгар. Жоопкерчилик эми аябай эле, эки эсе оор. Эми бул дагы 2 жылда бир келип аткан чоң бир масштабный эмедеги көчмөндөр оюну болуп атат. Дүйнө жүзү карап атат. Дүйнө жүзү катышып атат. Эми жүк аябай эле оор байке. Эми колдон келген аракетибиз кылып атак себебин. Эми Алла кааласа барабыз. Казак тууган деген ниеттебиз. Жакшы тилегиңиз жет. Анан казак туугандардын курандарынан сарецеп салып анализ кылып атасызбы? Кайсылары чочуп турат? Эми байке казак туугандардын күлүктөрү эми көп, эми биринен бири ашат. Аны айтып могу деп айтыштан алысмын, бирок күчтүү. Аябай компания күчтүү. Эми алар да ошо тандалып келет го дейм. Эми өткөндө эле мына акыркы жолу Мамат аренада жакшы чабыш өттү. Чоң деңгээлде кыргыз казактын ынтымагы болуп. Ошол жерде келген кунан да мыкты кунан экен. Экинчи келген дагы, үчүнчү келген дагы ошо өстөрүндө кол тума болот деген ага дайындайт экен. Ал кишини мурунтан тааныйм. Анын алдында эле уткан кунан болчу ал дагы. Эми айта берсе кунан көп. Ашат да. Анткени казак туугандар баягы ат спортун аябай өнүктүрүп алыптыр. Жакшы деңгээлге чыгарып алыптыр. Жакшы казак-кыргыз аралашып чаап турсак, нур үстүнө нур болот го дейм да. Эми буюрса, мен да утсам, ошо буга чейин утукпай келген аттардын катарына, балыктардын катарына кирем мен буюрса, тарыхка калып, мыкты жакейлердин арасына кошулуп буюрса. Ошо утсам деп, өз кичинекей кезимден бери көчмөндөрдү көрүп, 2018-тен бери көчмөндөрдү көрүп эле кызыгып келем. 2018-те көчмөндөрдү кара шуңкар жок, эме утканда, Байтоор утканда эле мен да ушундай болуп
көчмөндөр утсам деп тиленчим. Мурдагы жылы да 2024-жылы көчмөндөргө барайын деп кайта барбай калдым. Алтын көздү утту го баягы көлдө. Открытие сезондо. Ошол алтын көздү чапмакмын ошол кезде. Топко эме алган, лицензия алган, топ байгени утуп, 9-майда утуп. Лицензия алган. Ошо мен барып, ошо алтын көздү мен чапмакмын. Кийин ошо мен документтеримди жаза албай калып, ошо мен бара албай калдым көчмөндөргө. Замке, өткөндө ошо чоң байгеде чапкан чабандес ким чапты? Жеңишбек деген бала чапты. Бул жаңы чаап жүргөн бала экен, же тажрыйбасы жакшы эле бала экен? Эми тажрыйба жаңыдан жыйнап аткан бала экен. Былтыртан бери чаап келаткан. Эми баягы биз аяк астынан жакейге эме болуп калдык, муктаж болупчу. Анан кийин баягы Адилет досум болот, досумдан чалып, анын алдында эле баягы жакей сурап жүргөм да. Анан кийин 2 күн калганда ошондой случай болуп кетти да. Анан кийин баягы тобокелге салып ошо балага отурушка туура келип калды. Анан кийин жакшы, чапканы жакшы, баягы ар бир саяпкерде рация бар да. Ошо рация менен командовать этип аттык. Угуп атты, жакшы угуп атты. Анан кийин баягы акыркыда көп киши ошо суроону мага көп берип туруп алды. Эмнеге мынчалык эме кылдыңар депчи. Ат жакшы эле келатат, эмнеге камчы урбады? Анан баягы бала кайра минтип карап атты, мен келгенде деле айттым, мындай кичине страховка болуш керек. 1-2 камчы уруп койсоң болмок. Мен бирок өзүм жанагы аркы сарай жак беттен бияка түздүккө бет алганча вообще мындай тизгин менен эле келе бер дегем да. Анан тизгин менен айда десем, ал только эле минтип туруп алды да. Анан ошол жерде 1-2 камчы уруп койсо болмок да, өзү делечи. Айттың да? Мен рациядан айткан жокмун. Камчы ур деп, мен анткени аркы бетте элем да, көрүнгөн жок мага атчы. Мен түшүп келгенче уже финишке келип калып турат. Анткени көп узап ута албай койду да, алдыга мындай бир эл да коркотушту да, алдырып жиберүүгө башка экен. Чабыштан кийин ошо суроо мага көп туундап туруп алды. Эмнеге камчы ургузган жоксуңар? Эмнеге бала камчы урган жок? Ушундай чоң чабышта. Анан кийин тиги бала өзү уберин келип аттыбы, билбейм эмнегедир мындай тизгин менен эле минтип эле койду да. Бирок камчы урса бирок атмак экен да атчы. Бирок мен тиги ылдыйкы повороттон бул прямой финишке чыкканча камчы урба дегем. Тизгин менен эле келе бер, атты жаныңа карап эле. Бирок бул саам көчмөндөр оюндарында Умар отура турган болуп калды. Ооба. Анын да себептери бар окшойт го. Эми анын себептери негизи ошол чабышка Умар чапмак негизи. Анын себептерден себеп болуп Умар өзүнүн аттарына чаба турган болуп бошобой калып, анан кийин бул сапар Умарды сурадык, бошпу десек бошпу деди. Анан кийин шеф менен командабыз менен акылдашып, мындай момундай чоң чабыш болоюн деп атат. Мындай тажрыйбасы бар, мыкты бир жакей отургузайык. Эртең мындай аттыңай деп тил тиштебегендей. Анан кийин ушу Умарга келип токтодук. Кудай буйрса көчмөндөргө ушу Умар отуруп чабат. Көчмөндөр оюндары турат алдыбызда. Бул эң чоң маареке. Ушу көчмөндөр оюндарында ушу бир туугандарыбыз ушу ийгиликке жетишип, байгелүү болушсун, өйдө кырсыктан сырткары болсун. Ошо бул көчмөндөр оюндары бул эл аралык ат чабыш болгондуктан Кыргызстандын намысы деп күрөшөбүз да. Намысы. Ошо намысты алдырбай ушу байгелүү болушсун. Эми көчмөндөр алдында Кудайым буйруп, ушу көчмөндөр оюнуна катышып аткан саяпкерлерге, деги эле владельцтерине, командаларына ийгилик каалайм. Жакшы намыс талаша турган чабыш болуп атат. Ошо намыс талашкан чабышта
күчтүү утсун. Каларым ошол, амандык болуп, аман эсен, бала жыгылбай, ат сүрүнбөй, аттары байгеле болсун демекчимин. Рахмат сага дагы. Мына жакшы чоң чабыштын алдындагы маегибиз да соңуна чыкты. Атың байгелүү болсун, өзүң ат жалында аман бол. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат сиздерге дагы. Командаңыздар менен ишиңиздер илгерие берсин. Байге Мурас командасы.